Айдоочуларга жагымдуу кабар. ГАИ эми жолдун жээгинен токтото албайт. Мындан ары жол коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлер жолдун жээгине чыгып айдоочулардын унааларын токтото алышпайт. Бул тууралуу ЖККБнын башчысынын орун басары Нур Сатыбалдиев жергиликтүү басылмалардын бирине берген маегинде билдирген. Анын айтымында жаңы тартип боюнча кызматкер жол эрежесин атайлап бузулган учурда гана айдоочуну токтотуп эскертүү бере алат. Андан сырткары эгерде унаа излөөдө жүргөн болсо же болбосо туура эмес токтотулган учурда патрулдук милициянын кызматкерлери текшере алары белгиленген. Андан башка учурда маек кызматкерлери жөнү жок унааларды текшербейт жана жол жээгине чыгып унааларды тоса албайт. Токтотуу үчүн өтө жүйөлүү себеп болуш керек. Булак Назар Нюскейже. 8 киши каза болду, арасында полиция кызматкерлери да бар. Жамбыл облусунун Кардай районундагы Масанчи айылында чыккан массалык мушташтан 8 киши каза болуп, 40 киши ар кандай жаракаттарды алган. Каза болгондордун арасында полиция кызматкерлери дагы бар. Бул тууралуу Тенгри Ньюс басылмасы жазды. Башаламандыктын кесепетинен Кардай районундагы 30дан ашык жеке турак жай менен 15 соода түйүнү жабыркаган. Ошондой эле 23 автоунаа дагы талкаланган. 7 февралдын түнүндө болгон окуя боюнча 47 киши кармалып, алардын 2 мергенчи мылтыгы алынган. Алдын ала маалымат боюнча Масанчи айылындагы казактар менен Дунган улутундагылар мушташышкан. Социалдык тармактарда тарап жаткан айрым видеолордо мылтык көтөрүп жүргөн кишилерди жана ок атылып жатканын көрүүгө болот. Булак Барометр КЖ. Кыргызстанда 209 адам коронавируска карата текшерүүдөн өттү. Бул тууралуу кабар агенттигине молекулярдык генетикалык жана диагностикалык изилдөөлөр лабораториясынын жетекчиси Дамира Ашыралиева билдирди. Анын маалыматы боюнча бир да бейтапта илдетти жуктуруу фактысы ырасталган жок. Бейтаптын клиникалык жана эпидемиологиялык көрсөткүчтөрү бар болгондо гана анын тамагынан суюктук алынып, анализге жиберилген. Башкача айтканда, эгер ошол адамда жаңы коронавируска мүнөздүү симптомдор байкалса, же ал вирустун уюгу болгон кооптуу зона жактагы адамдар менен байланышта болгон болсо гана текшерүүдөн өтөт. Ал эми эгерде анын симптомдору бар, бирок кооптуу зонадагы адамдар менен эч кандай байланышы болбогон болсо, сасык тумоодогудай эле дарылануудан өтөт, дейт Ашыралиева. Ошондой эле ал кошумчалагандай, анализ үчүн суюктук стерилдүү түрдө анын бардык эрежелерин сактоо менен алынуусу керек. Учурда бул анализдер чек аралардагы жана аэропорттогу санитардык көзөмөл пункттарында, 5 күнгөй айылындагы улуттук госпиталда жана республиканын клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында жүргүзүлүүдө. Ал эми текшерүү тесттери жетеби деген суроо салыштырмалуу жетиш керек деп жооп бере алам. Анткени биз аларды бардык бейтаптарга карата колдонбойбуз. Текшерүү бейтапта клиникалык жана эпидемиологиялык көрсөткүчтөр болгондо гана жүргүзүлөт, дейт лаборатория жетекчиси. Булак Элгезит КЖ. Гүлзат Мамытбектин мурунку жолдошу анын үстүнөн арыз жазып, 5 миллион сом талап кылууда. Белгилүү блогер кыргыз элин таң атпай уйкудан гана ойготпостон жашоодо да ойгонуусун талап кылган Гүлзат Мамытбек жолдошу менен ажырашуусу кыргыз элине дүүн болуп, кээ бир аялдарды да ойготууга жетишкен. Социалдык тармактарда Гүлзат менен экс жолдошу Талант Курманкуловдун үй бүлөлүк жыры байма-бай талкууга да алынган. Бир аз убакыт токтоп калган чыр пиар кайрадан козголуп, эми экс жолдошу аны сотко берип, 5 миллион сом талап кылууда. Мындай талапты арызды Талант Курманкулов 2019 жылдын аягында жазып, моралдык зыян келтиргендиги үчүн 5 миллион сом айып пул төлөп берүүсүнө камтып кеткен. Анын айтымына караганда, Гүлзат өзүнө, туугандарына жала жапкан. Башында балдарымдын энеси деп унчукпай жүрдүм. Себеби алар чоңойгондо баарын көрүшөт. Бирок Гүлзат сөзүн иш жүзүнө ашыра баштады. Мени каматкысы келип жүрөт. Үстүмдөн арыз жазып, канча кылмыш ишин козготуп жүрдүм. Гүлзат менин арыз жазууга мажбур кылды. Ал башкача жол менен түшүнбөйт экен. Ар бир нерсенин чеги болуш керек да. Балким ал бир оорудан жабыркап жүрөт. Же сеңтардын баары ушундай эле болуп кетеби? Айтоор түшүнбөйм. Адамдын сүрөтүн интернетке алып, аны кооптуу кылмышкер катары көрсөтүү туурабы? Акыл эси жайында адам мындайга барбайт. Сот мени актады, бирок Гүлзат дагы деле чатак чыгарып, арыз жазганын токтото элек,
деп пикирин калтырган. Булак аргументке ээ. Кызсайкал Кабылова турмушка чыгат. Ырчы Кызсайкал Кабылова жакында турмушка чыгат. Бул тууралуу Ырчы Айымдын досу пранкер Азырет Осмонов өзүнүн жеке баракчасынан билдирди. Анан Кызсайкал Кабылова бир аздан кийин өзүнүн сторис бөлүмүнө колуна шакек салган сүрөтүн киргизди. Ырчынын катталуучулары таң калып, болочок күйөөсү ким деп чоң суроо коюуда. Булак аргументке ээ. Спортко коюлган акчалар